Зәке, жаңағы біз көрдіспі? Дарылар. Ассаламу алейкум рахматулла баракату. 7 ноябрь 2020 жыл. Кудай буйруса, ошол кризисный борборду куруудагы биздин кадамдар болуп жатат. Кудай буйруса, мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошол Бишкектеги 331 000 сомдук проект, даяр проект, полный бардыгы бар бул жерде. Даяр проект алып келдик, Кудай буйруса. Бул 334 000 сом болгон. Кудай буйруса, биз бул проектти бизге ал суммага сатпайт, андан арзаныраак кылып берет, Кудай буйруса, иншаллах. Болгону биз ушул проект өзгөрбөш үчүн саздак жер эмес, тапталган кургак жерди табыш керек болот. То есть ушулар курулган жерге, мисалы бул Арашанда курулган, Арашан кургак жер да, Кой Таш тарапта болот Бишкекте. Биз дагы ушундай кургак жер табыш керек болуп атат. 40ка 20 жерге 8 сотукка 40ка 20 болгон. Ушул жерге ошол проект түшкөн. Азыркы учурда билесиздер, биз жогоруда видеолорду көрсөтүп кеткенбиз. Кандай үйлөр курулган, бир чоң дом түшкөн. Ал домдун ичинде 14 квартира бар. 14 квартира бар ал домдун ичинде. Азыркы учурда ошол иш жүзүнө берилген. Кудай буйруса, биз дагы ошол эле проект алып келип туруп, ушу Каракөлгө түшүрүп, Кудай буйруса ошону курайлы деп турабыз. Эми азыркы биздин биринчи кадамыбыз мынакей бул жерден башталат. Мен ушул Каракөлдүн тургундарына жана Кыргызстандын жарандарына, чет өлкөдө иштеген мигрант бир туугандарыбызга кайрылат элем. Келиңиздер, биздин Мүрөк коомдук бирикмесинде тизмеде турган аял кишилер, жалгыз бой энелер абдан көп билебиз. Азыркы учурда кээ бир эркектер өзүнүн милдетин унутуп калган эркектер бар. Көп аялды төрөтүп качып кеткендери бар. Муну бардыгыбыз эле билебиз. Жана өтүп кеткендери бар. Көп ушул 3төн, 4төн, 5тен балдары менен калып калган, жашай турган үйү жок, таяна турган күйөөсү жок. Негизи эле өтө кыйынчылык жашоодо жашап келген жалгыз бой энелер абдан көп. Бул Каракөлдө эле эмес, бизге Токтогулдан, Камбар Атадан, Өзгөш айылынан кайрылгандар да абдан көп. Ошондуктан биз ушул Каракөлгө кризисный борборду курууну чечтик. Бул жерде атап кетсек, тагыраак кылып убактылуу турак жай болот. Бул жесир аялдарга ал жерде булар убактылуу жашайт, жана өзүнүн шарттары бар. Ал жерге бардыгы эле кирип жашай бербейт, бирок биз аны Кудай бир жер алып иш баштаганда түшүндүрүп беребиз, өзүнүн шарттарын кандай адамдар жашайт. Бирок жесир, жалгыз бой энелер бала чакасы менен, кичинекей майда чүйдө балдары менен жашай турган курган атабыз. Кудай калса, мен ушул Каракөлдүн тургундарына кайрылат элем, мигрант болуп иштеп жүргөндөргө кайрылат элем. Келиңиздер, ошо Каракөл шаарына ошол элдин атынан кризистик борбор куруп, ушу жетим жесирлерге өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды берели. Кудай буйруса, биз жерлерди караштырып атабыз. Бул аз биз завод жактан, төрүш мектеп жактан карадык. Ал жакта 500дөн 400-450ге чейин жерлер бар экен, 6 соттук. Негизи бизге бир 250 000, 300 000 тегерегинде жер алсакпы деп атабыз да. Бул Тыт-Сеңир жактан болуп калабы, Акшардан болуп калабы, же Акыядан болуп калабы, биздин проект 40ка 20да ушулга ылайыктуу жер табыш керек болот. Жердин катмары дагы бул кургак жер болуш керек. Бул саздак жер болбош керек. Проект өзгөрүлүп кетет, азыркы эле айтып кеткендей. Бардыгыңыздарга кайрылам. Келиңиздер, ошо колубуздан келген жардамыбызды садакатул жария деп коет. Муну бардыгыбыз билебиз. Садака менен садакатул жария болуп бөлүнөт. Бул садака деген бул, мисалы үчүн 1000 сом берсеңиздер, бул 1000 сом болуп садака болуп жазылат. Садакатул жария деген бул улануучу сооп деген. То есть бул бир жерге бир мындай кризисный борбор куруп коесуздар, же бир жерге көпүрө салып коесуздар, же бир жерге суу чыгарып бересиздер. Ошол нерсе адам өтүп кеткен, көз өтүп кеткенден кийин ошону адамдар колдоно берсе, ага сооп жазылып кете берет деген да. Бул садакатул жария деп коет ошону. Бул аз биз куруп аткан иш, бул канча жылга элдин керегине тиет турган бул борбор болот.
Ошондуктан баарыңыздарды чакырам, келиңиздер, мүмкүнчүлүк бар да колубуздан келген жардамыбызды Кудай буюрса берип калайлы. Мынакей биз баштадык, биринчи старт кетти. Кудай кааласа 250 миңден 450 миң сомго чейин акча чогултуш керек. Бул приблизительно айттым. Şu жер, Кудай кааласа акча болсо эле жер таап турган болуп турабыз. Акча жок, азыр бир жакка барып бирөө менен жерин караштырып ыңгайсыз болуп атат. Ошондуктан келиңиздер, мүмкүн болушунча мен ойлойм, бул жер алыш үчүн Кара Көлдөгү ушу Кара Көлдүн жарандарына, ошол Кара Көл үчүн күйгөн адамдарга бул өтө бир жакшы нерсе. Колдонуп калыңыздар. Кудай кааласа жер алабыз деп турабыз. Биз ушу видеонун астына өзүңүздүн комментарийлерди жазыңыздар, жана биз өзүбүздүн счетторду калтырабыз, номерлер калтырабыз. Ушу номер счеттор менен кайрылып, ушул ишке, эң Аллах жакшы көргөн ишке өзүңүздөрдүн салымыңыздарды Кудай буйруса кошуп калыңыздар. Баарыңыздарды чакырам. Ah